Бүгін 13 февраль бүткүл дүйнөлүк радио күнү экен. Ошол тармакка тиешеси бар бардык адамдарды кесиптик майрамыңыздар кут болсун дейбиз. Ошол күнгө карата биздин студиябызда коногубуз бар. Радио алып баруучу Кундуз Казыбек кызы. Саламатсызбы? Студиябызга кош келиптирсиз. Рахмат. Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы. Майрам кандай башталды? Маанай сиздер менен башталып атат. Жакшы буюрса. Майрамыңыз менен куттуктайбыз. Чоң рахмат. Эми бүгүн кесиптештер болуп кичине чакан майрамдасак керек эми. Жакшы. Эми 2006 жылдан бери радио тармагында келатам дедиңиз да, ошол радиого алгачкы келген күн кандай болду эле? Негизи эле жашооңуз радио менен кантип байланышып калды, ошону айтып бериңизчи. Негизи башында студент болуп жүргөн кезде биринчи курста эле группалаштарымдын баардыгы радиодо иштей баштады. Нурзада Жолдошева дагы көп баардык тармакта ушу журналистика тармагына алып кете баштады да. Баары журналистика факультетинде окучу элек ошондо коомдук телерадио корпорациясына барып калдым. Анан ошол жерден эле үн издеп жатышкан экен. Ал кезде Жаш толкун деген радио бар болчу, радио канал бар болчу да. Анан ошол жерге үнүмдү жактырып эле алып калышты. Ал жерде иштеп, анан аранан кесибимди улантып кеттим десем болот. Сиз ошол 2006 жылдан бери радио тармагында иштеп келеткенсиз да. Анан көпчүлүк баягы адамдар радиодо иштеп туруп анан кийин телевидениеге өтүп кетишет да. Сиз телевидениеге өтпөй эле радио тармагында иштеп келе жатасыз. Ооба. Эмне үчүн? Эми однолюб болуш дегендей радиону баягы аябай жакшы көрөм негизи радиону. Теле тармагында да иштедим. Теле тармагында да долбоорлорду алып барып даярдап жүрөм, бирок эмнегедир жүрөгүмө көбүнчө радио жагат да. Анан негизи айта кетиш керек, мурдагы радио менен азыркынын айырмасы аябай чоң да. Биз ошол 2006 жылы чоң маранс деп койчу. Ошолорду көтөрүп алып жүрчү элек, кассеталар менен иштечү элек, дисктер бар эле радио тармагында. Ошолор менен иштечүбүз да. Азыр аябай жашоо жеңил, ошого жараша флешка, интернет баягы аябай жеңил болуп калды да. Менимче азыркы жаштар үчүн чоң мүмкүнчүлүктөр бар десем болот да. Кундуз эже, ошол 2006, 2007, 2008, 2009 жылдары билбейм баягы жаш муундун толкуну келгендей болду. Ошол эле радио жаатында теле алып баруучулар, ырчылар, айтор жаңы муун ошол жылы келди да. Азыркы биздин белгилүү баягы ырчылардын айтсакчы. Анан ошол кезде сиз дагы баягы радио аркылуу таанылып, аябай сизге катуу угармандык кылган, үнүңүздү аябай жакшы көрөбүз деген ушундай угуучулар болдубу, угармандар? Ооба, негизи туура айтасыз да. Ошол кезде угармандар башка болчу, азыр башка да. Тактап айтканда алар ошол эле баягы радио тармагы аябай өнүгүп, жаңы өнүгүп баштаган мезгил болчу да. Угармандык кылып күнүгө торт келчү, күнүгө баягы гүлдөр, анан дагы ушул сыяктуу белектер аябай көп келчү да. Анан азыркы угармандар менен салыштырсам, азыркылар баягы мурдагыдай эмес да. Угуп коюшат, деп коюшат болду да. Мурдагылар баягы фанаттар аябай көп болчу да. Сиздин жолдошуңуз дагы Акбар мырза дагы жылдары чыкты да, ырчы болуп. Анан сиздер ушул жумуш аркылуу таанышып калсаңыздар керек. Ооба, негизи жумуш аркылуу таанышканбыз, интервью алып. Интервью алып радиого келип. Ооба, ошол аркылуу анан таанышып жолдошум менен. Жакшы экен. Ооба. Радиодо иштеп атканда баягы мыкты алып баруучунун сапаттары болот эмеспи? Негизи эле бардык эле кесиптечи мыкты радио алып баруучунун сапаттарын айтып берсеңиз. 4 сапат. Негизи мындай да, негизи азыр көбүнчө диджей дегенде жаштарды элестетип атпайбы? Менин оюм боюнча мындай болуш керек. Негизи ошо радио алып баруучулар деги эле жаштар эмес, кичине баягы жашоону көрүп калгандан кийин, түшүнгөндөн кийин баягы мындай ошондо сиздин курактагы адамдар болуш керек. Чет жактан карап көргөндө негизи жаштар акыл үйрөтүп атканы кичине улуу муундарга туура эмесирээк болуп калышы мүмкүн да. Негизичи. Анан менин оюмча, эгер мүмкүн болсом баягы 25тен кийин ошо диджейлик алса деген оюм бар да, негизи менин оюм боюнча. Анан баягы көңүл ачуу баягы программалар, долбоорлор боло турган болсо, мисалы куттуктоо программасы деген сыяктуу аларга болот да. Анан кандайдыр бир программаны же болбосо ошол эле шоу программа болгондо деле ошол 25тен өйдөрөөк болсо көбүрөөк пайдалуураак программа болмок беле деген оюм бар да. Биздин телегөрүүчүлөрдүн арасында ушул радио тармагына иштейбиз деген баягы көрөрмандар болушу мүмкүн да. Алар ушул радио тармагына иштеш үчүн кандай сапаттарга ээ болуш керек? Өжөр болуш керек, кесибин сүйүш керек. Анан үнүн жакшылап тарбиялаш керек.
текстти көп жазыш керек. Рыба деп коебуз бизде, спич деп коебуз, мына ошолорду жазганды үйрөнүш керек. Бунун баардыгы тажрыйба артында келе турган нерселер да. Баягы дароо эле такшы алып кете турган нерсе жок. Биз дагы канча жолду басып өттүк, ошол менен эми баягы радио менен эми сиңишип келатабыз да. Сиз бул тармакта келатканыңызга көп жыл болгонуна байланыштуу, эми баягы радиодо кызыктуу учурлар болбой койбойт да Кундуз эже. Кандай ушундай сиздин эсиңизде калган, эстеген сайын күлгөн учурлар болду эле? Негизи көп эле учурлар болот. Ошол Жаш толкун радио каналында иштеп жүрүп, андан кийин мен КФМ радиосуна кирдим. Ал жактан жаңы үйрөнүп баштаганда пульттары башка, баягы өзүң түз эфирге чыгасың, бир эле учурда пультту башкарасың, компьютерди башкарасың, телефонду аласың, сүйлөйсүң, ушул 5-6 функцияны бир учурда аткарасың да. Анан ошентип атып, эфирден, түз эфирден бакырып сүйлөп салган учурларың болот, дагы микрофон күйүп турган болот, ошол сыяктуу. Анан кийинчерээк эле бир жолу Акмарал радиосунда иштеп атам. Ошол жерден баягы түз эфирде куттуктоо программасын алып барып атам. Анан кичинекей балам жанымда отурган. Анан телефон чалды. Алло, саламатсызбы, атыңыз ким десем, нар жактан апам, балам, апа бул ал ким экен деп сүйлөп койгон да. Аябай күлүп, ошондо угарманда угуп калып, аябай күлгөнбүз да. Анан кечиресиз, ушундай жанымда балам отурду эле деп анан сүйлөшүп кеткенбиз да. Ушундай учурлар болот. Бирок радионун угармандар, радионун баягы ар дайым уккандар аябай катуу күйөрмандык кылышат. Башка тармактарга караганда, билбейм, телевидение кандай күйөрмандык кылышпайт да. Мисалы үчүн күнүгө, билбейм, жада калса бирдикке чейин сала коюп, айылдагы апалар, мен да иштеп калдым 1,5 жыл бир радиодочу. Анан кымызын жөө берип, ушундай майын сүтүн жөө берип, андайлар бар. Көбүнчө баягы үйдө туруп, эригип уккандар аябай дайыма активдүү угарман болуп калышат да. Анан бизге дагы сиз айткандай, компотторду, анан сары май, алма деген сыяктууларды берип аябай таң каласың да. Атайын жолуккан учурлар болду беле? Мен сиз менен жолуксам болобу деп атайын. Андай учурлар болот. Атайын келип, көрүп, белегин берип, жакшы сөзүн айтып, алкышын айтып кеткендер көп, азыр деле көп да. Бирок салыштырмалуу баягы буга чейин аябай болчу да. Азыр кичине солгундап калды азыр. Же радио көп болгондуктанбы, айтор ушундай да. Негизи баягы радиодо үн менен жеткириш керек да, бардыгынчы үн менен, сөз менен. Эмоцияны да, кубанганыңды, кайгырганыңды. Анан үндү кандай кылып туура тарбиялаш керек? Ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Көнүгүүлөрдү жасаш керек. Анан эми дайыма көнүгүү жасап жүрүш болбойт чыныгындачы. Болгону баягы менин өзүмдүн методум, ыкмаларымдын бири десем болот. Баягы наушникти кийгенде мен башка адаммын да, актрисамын мен. Алда угармандар менен сүйлөшүп, жакын отуруп алып, курбумдай, курдашымдай сүйлөшүп баштайм да. Ошондо чек ара, субординация бузулат дагы, алар менен баягы жакшы, жакын тааныштай сүйлөшүп баштайм да. Көнүгүүлөр болгондо кандай көнүгүүлөр болуш керек? Ушул жерден көрсөтүп берсеңиз. Ооздорду баягы чоюлча кылыш керек. Эми азыр көргөзгөн туура эмес болуп калат болуш керек. Баягы эфир бүткөндөн кийин силерге өзүнчө көргөзүп берейин. Жакшы, Кундуз айым, радиодо иштөө эмнеси менен жагат? Кандай өзгөчөлүктөрүн белгилеп айтат элеңиз да? Мен эмнеси менен жагат десеңиз, угармандар менен баарлашуу аябай жагат. 1 жылдан ашык телевидение тармагында иштеп калдым, кичине тыныгуу жасап радиодо. Эми кайра башпак атпайм. Анан өзгөчө угармандарымды сагынганымды сездим. Алар менен сүйлөшкөндө кадимкидей жыргап, рахаттанып, рахат алып атам да. Анан ошондон баягы сагынычымды таркаттым десем болот да радиону. Демек ошол угармандар менен баарлашуу мен үчүн жакын. Ар бир тармакта баягы адамдын көмүр туткан же болбосо бирөөнү туураган учурлар болот да. Мен ушундай алып баруучу болгум келет, ушундай диджей болгум келет депчи. Сиз кимди ошондой карманчысыз? Ошол студент кезде Лилия эжени аябай жакшы көрчүмүн. Лилия Абдыбаетова эженин сүйлөгөндөрүн угуп калчу элем. Андан кийин эми азыр билбейм. Бизде Кыргызстанда белгилүү радио алып баруучулардан кимдер бар азыр? Мурун билбейм, мурункуларды сиз билсеңиз керек. Азыркы жаштар кимдерди угушат? Азыркы жаштарды бөлүп кароого болбойт да. Ар биринин өзүнүн аудиториясы бар, өзүнүн күйөрмандары бар, өзүнүн угармандары бар дегендей. Анан бөлүп кароо туура эмесирээк болуп калат болуш керек. Баягы мындай караганда деле баардыгы жакшы да. Сиз өзүңүз ыр жазбайсызбы? Ошол ыр жагынан көп жокмун негизи. Бирок баягы мындай
кара сөз түрүндө жазып калам. Ыр жазгандын жубайымын деп коебузбу? Жазгандын жубайымын. Жакшы, Кыргызстанда Кундуз айым радиолор көп эле да, радионун саны көп. Анан сиз дагы ушул көп жылдык тажрыйбаңызга таянып айта турган болсоңуз, кандай уктуруулар элдерге баягы сиңет бат кабыл алынат? Негизи азыр балким мен көз карашым ошондой болуп калдыбы, жеңил желпи программалар азыр көп өтпөй калды элдерге. Азыр баягы адамдын кругозорун өстүрүүчү, өнүктүрүүчү, аларга жакшы маалымат берүүчү, тарбиялык мааниси бар долбоорлорду көбүрөөк ачса, менимче ошону көбүрөөк угат деп ойлойм да. Анан жеңил желпи эми баягы машинеде баратып, кээде угуп калсаң болот, музыкаларды жанагындай көңүл ачуу программаларынчы, бирок менимче ошол көңүл ачуу болсо дагы элдерге маалымат бере турган, анан баягы ошол бир программа болсо дагы, жарым сааттык программа болсо дагы ошонун пайда алып кала тургандай, өзүңө жакшы нерсе, тарбиялык мааниси бар нерсе алып кала тургандай программа болсо жакшы болмок да. Сиздин баягы пайыздык салыштырууга карасак, сиздердин угармандарыңыздар кимдер азыркы учурда? Биздин угушубуз боюнча ушул маршрут айдаган айдоочулар деп уктук элек. Эми бул радионун форматына жараша. Азыр бизде көп радиолор бар, билесиздер, ошолордун форматына жараша, көздөгөн максатына жараша. Мисалы, азыркы мен иштеп жаткан радио 25 жаштан үйдө. Жаштарга эмес. Негизи. Анан албетте алардын ичинде маршрутка айдаган байкелер дагы кирет, такси айдаган дагы айдоочуларыбыз кирет, үйдө отурган кожойкелер, кийим тигүүчү цехтерде дагы алар дагы бар, ооба. Оюндар көбүнчө оюндарды ойноп калганда билип калабыз, ошол көбүнчө 25 жаштан үйдө экен биздин угармандарыбыз. Жакшы. Анда Кундуз эже, сиздин бир жагымдуу үнүңүз менен бул жактагы камераны карап туруп баардык сизди Кундуз Казыбек кызы деген ушул турбайбы дегендерге бир каалоо тилек болсо, кесиптештериңизди куттуктайм десеңиз. Ооба. Жалпы мен угуп жаткан, көрүп жаткан кесиптештерим болсо куттуктайбыз. Бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун. Дайыма үнүңүздөр өчпөсүн. Ободон ал эми бизди көрүп жаткан күйөрмандарыбыз, угармандарыбыз болсо дагы сиздерге чоң салам. Бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү улансын демекчимин. Жакшы, мына ушундай жагымдуу нотада сиз маекти жыйынтыктай экенбиз. Убакыт учкан куш, кааласак дагы Акмарал радиосунун алып баруучусу Кундуз Казыбек кызы менен биз маек курдук. Дагы бир рет майрамыңыз менен. Чоң рахмат. Чоң рахмат сиздерге. Ийгиликтер боло берсин. Мындан ары ушул радио аркылуу элиңизди сүйүндүрүп, кубандырып жүрөңүздөр. Рахмат, чоң. Биз болсо сапарыбызды алдыны көздөй улантабыз. Эч кайда алыстабай туруңуздар.